Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, мына бүгүн биз темага байланыштуу атайын шаар четиндеги ары багылган жерге келип калдык. Анда эмесе арылар негизи эле кантип багылат, анан кийин балды алар кандай жол менен чогултушат? Азыр Адистен сурап көрмөкчүбүз. Кеттик. Бул жерде бул арылардын могул мына чыгып келаткан ары бул жумуртка туйт, бул эмеси ушу расплод деп коет. А бул болсо мына тамагы. Кошумча сироп тамак бергенбиз, анан жешет. А бул болсо нан деп коет, перга жанагы. Гүлдүн чаңынан чогултуп келген арын азыктары да. Кошумча бир болжол менен бул бал челекте канча ары болот? Болжол менен жерде 4 рамка болот, ошондо бир 50-60-100 миңге чейин ары бар да, эсеп менен. Бал челекте. Анан сезон убагында жайында мунун асты бүт рамка толот, үстү толот, 1,5 миллионго чейин ары болот да болжол менен. Азыр ошондо бул бал челектердин баардыгын ачып, ушинтип тамактарын текшерип чыгасыз, Текшерип, ушул тамактарын текшерип, анан могул жерде мына курттар бар, ак курттар, ошо эне арысы жумуртка таштайт. Ошону көзөмөлдөп, эне арысы жакшы тууп атабы, ошонун баарын бир сыйра карап, ушул даарысын берип, кыштан кандай чыкты, ошонун баарын бир сыйра текшерип чыгабыз да. Мен бул ары боюнча мен кичинекей чагымда 6-класстан эле ошону менен алектенип келгем. Анан ал кезде союз кеси болчу. Союз кесинде баягы каникул, мектепте окуп жүрүп каникул болгондо эле ошол кошунабыз бал челек кармачу, ошо менен кетчүмүн. Анан ошо менен жайлата жүрүп иштеп, анан көп орустар менен чогуу болдум, көп неметип жүрүп, анан ушул кесипке кызыгып калып, ары менен алек болуп жүрдүм. Анан кийин мектепти бүткөндө ошол окуусун бүтүрүп келип, атанын окуусун бүтүрүп келгем. Ошону окуп бүтүрүп, ошо боюнча алектенип азыркыга чейин иштейбиз. Бул арылар жөнүндө айтсак, бул өзүнчө бир илимди айтып коет, наука сыяктуу. Бул арынын тили боюнча айтканда, арынын аягына жеткен мен билбейм, дагы эле изилдеп атышат да. Бул аябай кызыктуу, анан аябай таң калыштуу жандык да, мындайча айтканда эми баягы. Анан булар аябай тазалыкты сүйөт. Булар аябай чынчыл келишет. Мисалы иштеп баштаганда таза кийим менен таза жуунуп алып келип иштеш керек. Эгер тер жыттанып же атыр себинип алып келсе, жактырбайт, каалабайт. Булардын өзүнүн эрежеси бар. Өзүнүн эрежеси менен иштесе, арылар ошону жакшы көрүп тийбейт. Анан туура эмес кыймыл аракет кылсаң, же болбосо туура эмес өзүнүн эрежесинен бузуп неметсең, анда кол салат, чагат. Ошентишет. Анан булардын 20-23-25 оору менен ооруйт. Буларды аябай жаш баланы карагандай карап туруш керек. Мисалы ар бир челектин өзүнүн жаш баладай эмесин карап турушуң керек. Ар бир бал челектерге өзүнчө номер коюлат, ошол боюнча билип кандай мамиле жасаш керек. Учуп атабы, ооруган жокпу, үшүп калган жокпу деп, булар үшүсө жылуулап жабыш керек, ысыса желдетип туруш керек. 12 градусунда кыйгачыраак токуйт да, арылар курат. Атайын строитель куруучу арылар болот. Анан мунун ар бир тешикке могу үстүнө балды толтурушат. Биринчи гүлгө конгондо ширеси суюк болот, таттуу. Анан аны алып келишет, алып келип муну куюшат. Биринчи суу катары болот. Андан кийин муну атайын арылар бар, өзүнүн ичиндеги рабочий арылардын ичинде труженица деп коет. Ошол эмгектенген арылар, ошол жанагы мындайча айтканда, кыргызча айтканда жанагы мал сыяктуу ашказан, медовый зобык деп коет. Кыргызча айтканда ашказанда, ошол ашказандан киргизип чыгарып 3 жолу 4 жолу обработка кылып коюлтат муну витамини менен. Иштетип чыгарат өзүлөрү, кусуп кайра жеп ошентип. Анан бул тешиктерге куят. Куйгандан кийин атайын үй ичинде лаборатория сыяктуу өзүнүн арылары бар. Ошолор текшерет. Булар ачып кетпейби, бусулбайбы, суюк болуп калганбы, ошонун нымдуулугун, влажностун бүт текшерет. Анан бияктан команда келет, айтканда мунун беттерин мындай кылып, могу сыяктуу болуп печать кылып жабат. Жана биз салат чапкан сыяктуу жабат. Бетин чаптагандан кийин бул даяр бал да, уже бышкан бал. Анан аны тартуу убагы келгенде, жайдын убагы келгенде, аны муну акырын өзүнүн бычагы бар, ошо менен акырын бетин ачып туруп, атайын центрофуга деп коет, атайын медогонка деп бал тарткыч бар, ошого мунун арысын акырын алып түшүрүп, анан айлантабыз. Айлантканда бул бал чачырайт, бусулбайт. Анан
балын тартып алып анан кайра алып келип ордуна салабыз. Анан ошо гүлдөргө сезон убагында бияк сезон өткөндө тияка көчүп ушинтип улам тоого жылып тоого чыгып. Азыркы убакта болсо мына могу вишня, черешнялар гүлдөп атат, ушуларга конуп атат. Одуванчик могу какым-кукумдарга конуп эметип атат. Бул балды тандоодо туура айтасыз. Адамдар көбүнчө кээ бирлери билишпейт. Бал десе эле ала беришет да. Бул балды тандоодо мисалы балды биринчи ошол идиште турганда кашык менен аны же чөмүч менен сусканда ал чоюлуп агыш керек да. Ал үсүлүп калса уже таза эмес болуп калат. Ушу бир нерсе кошулган болот. Же болбосо жөнөкөй текшерүүгө мүмкүнчүлүк кылсак, мындай кылсак болот. Мисалы, бир стаканга жылуу суу куюп, ага бир кашык балды салып, эсип, ээритип туруп, анан кадимки эле медицинага колдогон йодду тамызыш керек бир тамчы. Ошондо эгер бир 5 мүнөт коюш керек, ошондо йоддун өңү күрөң боюнча калып калса, таза бал болуп эсептелет. Эгер өңүн өзгөртүп бөгүш болуп калса, анда шекер кошулган болот же дагы бир жана конфет сладостарды кошуп ийген болот да. Атай ары баккан адистин айтымында бул жерде 130 арынын бүлөсү жайгашкан. Бул арыларга дагы өзгөчө мамиле кылуу керек. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.